Ассаламу алейкум достор. Көпчүлүк адамдардын кыялы, бийик ой максаттары, алдыга койгон пландары бар. Мындай адамдарды байкап көрсөк, жашоодо көп нерсеге жетишет. Бирок кээ бир адамдар бар, жашоодо максатсыз эле жашап келишет. Бул эки түрдүү адамдардын экөөнө тең убакыт бирдей эле өтөт. Бирок биринчи адам, тагыраак айтканда, алдында коюлган максаты бар. Кыялына умтулган адам көбүрөөк нерсеге жетишет. Бүгүнкү видеобуз алдыга коюлган ой максаттын канчалык маанилүүлүгү тууралуу болмокчу. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Себеби видеонун толук маңызы видеону аягына чейин көргөндө гана ачылат. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, видеонун негизги текстин WhatsApp'тагы Ислам онлайн KG группасынан алдым. Анткени бул макала мага абдан жакшы таасир калтырды. Группанын ссылкасын описанияга калтырам. Сиздер да катталып жакшы маалыматтарды алсаңыздар болот. Даяр болсоңуздар, видеону баштадык. Мухаммад ибн Абу Амир аль-Кахтани хижрийдин 327-жылында Андалуста, азыркы күндөгү Испанияда төрөлгөн. Торик ибн Зияд өзүнүн аскери менен Андалуска кирип келгенде, Мухаммад ибн Абу Амирдин чоң атасы дагы алар менен бирге келип, ал жерге отурукташып калат. Ал төрөлгөндө Андалус мамлекети толук мусулмандардын карамагында болгон. Ошол учурдагы балдар сыяктуу эле медреседе аалымдардын кол астында илим алат. Бирок ал баланын башка балдардан өзгөчөлүгү, анын алдыга койгон ой максаты өтө бийик болот. Мухаммад ибн Абу Амирдин бирге иштеген эки досу болот. Ал достору менен бирге базарда эшектер менен элдердин жүктөрүн ташып иштеп жүрүшөт. Бир күнү кечинде тамактанып алгандан кийин, баягы үч дос бири-бири менен сүйлөшүп жатып, Мухаммад ибн Абу Амир досторуна мындай деп айтты: "Кана, кыялданып көрөлүчү. Бул дүйнөдө ким кандай нерсеге жеткиси келет?" деп айтат. Эки досунун бири: "Менин 5 эшегим болсо, күнүнө 10 дирхамдан табат элем" деди. Ал эми экинчи досу: "Менин кичинекей эле дүкөнүм болсо, эшек менен элдин жүгүн ташыганча, дүкөндө олтуруп соода кылганым жакшы болмок" деди. Мухаммад ибн Абу Амирдин достору: "А сен эмнени каалайт элең?" деп сурашты. "Мен Андалус мамлекетине башчы болгонду каалайм" деди. Мухаммад ибн Абу Амирдин кыялын уккан эки досу боорлору эзилгенче күлүштү. "Колуңда болгону бир эшегиң болсо, анан сага башчылыкты суутуп коюптурбу" деп эки досу аябай шылдыңдап күлүштү. Мухаммад ибн Абу Амир айтты: "Эгер мен Андалуска башчы болуп калсам, анда менден эмнени сурайт элеңер?" деп сурады. Эки досунун бири: "Эгер сен Андалуска башчы болуп калсаң, анда мага чоң хан сарай багы менен жана 4 аял алып бересиң" деди. Ал эми экинчи досу мыйыгы менен күлүп, шылдың сөздөрү менен: "Эгер сен Андалуска башчы болуп калсаң, анда мени эшекке тескерисинен мингизип, бетимди көөгө боеп, бул жеткен жалганчы деп шаарды көчөмө-көчө айландырасың" деди. Үч достун сөздөрү бүтүп уйкуга кетишти. Себеби эртеси эрте туруп жумушка чыгуулары керек эле. Бирок Мухаммад ибн Абу Амирдин бул дүйнөдөгү болгон бийик ой максаты аны уктатпады. Ал түнү менен ойлонуп жатты. Башчы болуш үчүн кандай кадамдарды ташташым керек? Эшектин аркасынан эле жүрө беремби? Жок, мындай болбойт. Эртең эшегимди сатып, Андалустун ички иштер бөлүмүнө жумушка орношконго аракет кылам деп жатып алды. Эртеси базарда эшегин сатып жатса, достору келип: "Эшегиңди эмнеге сатып жатасың? Күнүмдүк наныңды ушул эшек менен таап жатасың го. Эми мындан кийин кантип оокат кыласың?" деген сөздөрдү айтып жатышты. Мухаммад ибн Абу Амир: "Менин бул жашоодо бийик ой максатым бар" деп эшегин сатып, достору менен кош айтышты. Ички иштер бөлүмүнө жумушка орношуш үчүн ылайыктуу кийим жана курал-жарактарды сатып алып, ишке кирди. Анын чынчылдыгы, акылынын зиректиги жана жумушун так аткарганына байланыштуу анын даражасы жылдан жылга көтөрүлүп олтуруп, бир нече жылдын ичинде өкмөт башчынын оң колу болуп иштеп калды. Күндөрдүн биринде өкмөт башчы бул дүйнөдөн көз жумат. Анын аркасында 10 жашар баласы калат. Мамлекет башчынын аялы Мухаммад ибн Абу Амир жана аны менен даражасы бирдей болгон 3 адамдан мамлекетти башкарыш үчүн баласына жардам берүүлөрүн суранат.
Мамлекетти жаш бала башкарып жатат деген аты эле болбосо, мамлекеттин ички жана тышкы саясаты Мухаммад ибн Абу Амирдин буйругу менен гана болуп калды. 20 жылдын ичинде Мухаммад ибн Абу Амир мамлекетти толук өзүнүн карамагына өткөзүп алып, Андалус мамлекетинин башчысы болуп калды. Ал бир күнү ойлонуп отуруп, баягы кичинесинен бери чоңойгон эки досу эсине келет. Кол астындагы кызматчыларына буйрук берет. Базарга барып, баланча түкүнчү адамдарды таап келгиле деп буйруйт. Падышанын желдеттери ал экөөсүн бат эле таап алышат. Себеби алар дагы деле эшектери менен базарда элдердин жүктөрүн ташып иштеп жүрүшкөн экен. Ал экөөсүн Мухаммад ибн Абу Амирдин алдына алып келгенде, "Мени таанып турасыңарбы?" деди. "Ооба, сени кантип тааныбай калайлы? Келип учурашып кетейин дедик эле, бирок бизге окшогон кедейлерди бул жака киргизбесе керек деп ойлодук." Мухаммад ибн Абу Амир: "Эсиңердеби? Бир кезде чогуу олтуруп кыялданган элек. Ошондо мен, эгер мен мамлекет башчы болуп калсам, анда силердин кыялданган кыялыңарды ишке ашырам деп айттым эле. Мына бүгүн кыялыңарды ишке ашырууга кезек келди. Кана, кимиң эмне деп кыялдандыңар эле?" деди. Биринчи досу: "Эгер сен мамлекет башчы болуп калсаң, анда мага багы менен чоң хан сарай берем жана 4 аялга үйлөнтөм дегенсиң" деди. Мамлекет башчы кызматчыларына буйруду: "Бул досумдун талабын тез арада аткаргыла" деп. Мухаммад ибн Абу Амир экинчи досуна: "Сен эмне деп кыялдандың эле?" Экинчи досу: "О ханым, мени кечирип койчу" деди. "Айт, сен эмне деп кыялдандың эле?" деп экинчи жолу кайталады. "Эгер сен мамлекет башчы болуп калсаң, анда мени эшекке тетирисинен мингизип, бетимди көөгө боеп, бул жеткен жалганчы деп көчөмө-көчө аралат деп айткам" деди. Мухаммад ибн Абу Амир кызматчыларына буйруду: "Бул досумдун дагы талабын тез арада аткаргыла" деп. Окуядан алына турган пайдалар. Ар бир адамдын бийик ой максаты болуш керек. Менин колумдан келбейт, мен бул нерсени кыла албайм деген ойдон алыс болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бейиш сурасаңар, Фирдаус бейишин сурагыла" деп айтат. Себеби Фирдаус бейиштин эң жогоркусу жана ал жакта пайгамбарлар менен такыба момундар болот.